Каракол шаарындагы студенттер арасында жашыл көчмөндөр акциясы өткөрүлдү. Жаш изилдөөчүлөр уюштуруп жаткан акциянын алкагында кызыктуу жана интерактивдүү оюндар, мастер-класстарды студенттерге көргөзүп беришти. Уюштуруучулар менен студенттер биргеликте глобалдык экологиялык кризистин көйгөйлөрү, себептери жана андан чыгуунун жолдорун талкуулашты. Ар бир регионго барып, мамлекеттик университеттеги жашыл экономика деген эмне, климаттын өзгөрүшү кандай адамга таасир тийгизет деген маалыматтарды профилине окуган студенттерге жеткизгенге аракет кылабыз да. Бүгүн болсо биринчи локациябыз бул Кыргыз мамлекеттик Сколдук университетте өткүзүп жатабыз. Жалпы аудитория болсо 80 адамдан ашык болот. Анан кийин биздин проект долбоор болсо жашыл көчмөндөр деп аталат. Биз бул жылы эле республикалык масштабдуу долбоорду өткөн болчук. Жашыл мурас дегенди биз ар бир региондо бактарактарды отургузуп, ал жактын жергиликтүү жаштарын чакырып, жалпы боюнча 65 миңдей бактар отургузулган. Аталган долбоор өлкөдөгү 13 университетте өтөт. Максаты Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттери арасында экологиялык аң сезимдин деңгээлин жогорулатуу, жаратылышты сыйлоо принциптерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталат. Демилге Европалык климаттык дипломатия жумалыгынын алкагында ишке ашырылууда. Биздин командабыз деген уже 2 жылда эле иштейбиз. Жаштар менен иштейбиз. Бишкек шаарында деген бизде көптөгөн балдар чогуу иштеп, башкача проекттерди мы реализовываем. Вот. Биздин командабыз Кыргызстанда биринчи деп айтсак болот, потому что деген именно жашыл экономиканы деген биз деген өнүктүрөбүз деген цель койгонбуз да. Иш-чара Кыргызстандын студенттери жашыл экономика үчүн бейөкмөт уюму Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган. Долбоордун алкагында ар бир облуска баруу каралган. Бул долбоорду биз бул жылы эле баштадык. Бул бүгүнкү болсо биздин биринчи локациябыз. Эми кийинки учурда кийинки локация Нарын, Талас, Ош, Чалабат, Баткен болуп кетет да. Вот. Долбоор болсо негизи 1 ай болуп улганат. Уюштуруучулардын айтымында аймактык сапарлар аяктагандан кийин Greenfest ноябрь айынын башында бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата жыйынтыктоочу иш-чара уюштурулмакчы. Ага акциянын жыйынтыгы менен облустардан тандалган активдүү студенттер катышат. Жанара Алмазбекова, Аделет Мукашев, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары.